Кыргызстандын халкынын 70% айыл жергесинде жашайт. Өлкөбүздүн учурдагы абалы жана келечеги билимге ээ болгон жолдун ачыктыгынан, медициналык тейлөөнүн сапатынан жана жалпы эле аймактардагы калктын жашоо деңгээлинен көз каранды. Дал ушул себептен Comter Gold Company өзүнүн өндүрүштүк иши башталгандан бери инфраструктураны өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга жардам берип келет. 1997 жылдан 2019 жылга чейин Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан анын бюджети компаниянын эсебинен түзүлөт. Тоң жана Жети-Өгүз райондорундагы айылдарда эле 18 мектеп, 6 бала бакча, 5 маданият үйү, фельдшер-акушердик пункту, кичи футбол аянттары жана башка көптөгөн нерселер курулган. Инфраструктуранын 18 объекти капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Мындан улам 130 миңден ашуун тургундун жашоо шарты оңолду. Бул өңдүү жумуш облус боюнча жүрүп жатат. Бул биздин айыл аймактагы ушул Көлтөр айылындагы биринчи бала бакча айыл аймак боюнча биринчи жолу ачылгантат. Башка айылдарыбызда жок пока азырынча. Анан 50 орунду бала бакча деп бүт керектүү сейсмикалык туруктуулугу боюнча аныктаттык. Мындай пожарный сигнализацияларын орноттук. Comter тарабынан келген бобу мебелдерибиз, бүт эмелерибиз качестволуу экен, карап текшерип алдык. Аябай жакшы качестволуу товарларды алып берди. Көлтөр айылында миңден ашык адам жашайт. 2018 жылы тургундар бала бакчанын зарылдыгы тууралуу ойлоно башташса, 2020 жылы эле мекеме алгачкы балдарды кабыл алды. Курулуш иштерине сарпталган каражаттын көлөмү 2 миллион сом. Мына бул бөлмөбүз ашкана бөлмөсү бала бакчабыздын. Comter ишканасы мунун ички оборудованиясынан башка дагы момундай майда барат бүт үбөлүк, кашык, чака, чайнегинен бери полностью толуктап алып берди. Буякта бүт жетиштүү, эч кандай кемчилиги жок. Жергиликтүү тургундар бала бакчаны чын жүрөктөн каалап жатышкан. Анын пайда болушуна донорлордун гана эмес, жашоочулардын да кошкон салымы зор. Мына биздин айылыбыздын тургундары дагы ушул иштерге жөн албай өзлөрүнүн демилгеси менен ашар жолу менен монтип жаш балдарыбыз дөңгөлөктөрдү орнотуп атышат. Могу заборлорду бүт айылдын өнүктүрүү фондунан акча чогултуп, концерт өткөрүп шаарда. Анан ошондон түшкөн акча каражаты менен анткени элдер ушенге ушу бакча үчүн аябай зарыл болгон үчүн өзлөрү дагы жакшы жардамдарын беришти. Биздин айылдын жаштарына, элдерине Көлтөр айылынын. Биз азыр Тоң аймактык ооруканасынын шашылыш жардам көрсөтүү бөлүмүнүн имаратынын жанында турабыз. Бул бөлүм салыштырмалуу жаңы ачылган 2017 жыл сентябрь айынан бери иштейт. Бул имараты Comter компаниясынын аркылуу берилип, ушу реанимация бөлүмүнө жакындаштырып коюлган. Бул бөлүмдүн ачылышы менен ушу элге шашылыш жардамды көрсөтүүнүн сапаты жакшырт деп ойлойм. Бейтаптардын ден соолугу жана жайлуулугу дарыгерлер үчүн түзүлгөн шартка байланыштуу. Аймактык оорукана адистери сыймыктана турган дагы бир нерсе башка областтардан келген медиктер жашаган кызматтык батирлер. Оңдоп түзөөдөн өткөн 2 муниципалдык батир Бишкектен келген 2 жаш дарыгердин үй бүлөсүнө берилген. Хирург жана анестезиолог. Мен 2019 жылы 1 жыл мурун бул жака врач-хирург болуп келгем. Азыр Тоң аймактык ооруканасында иштеп жатам. Бул жака жаш врачтар программасы менен Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан каржыланып келгенбиз. Келгенде эле ушундай шарттагы үйдүгө турушуп калдык. Бул негизи больницага, ооруканага караштуу. Бардык шарттары менен жакшы жашап атабыз. Үй бүлөм менен келгем. Азыркы учурда бардык шарттары биз үчүн ыңгайлуу түзүлгөн. Жол инфраструктуранын маанилүү объектилеринин бири. Бул Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги Туура суу айылынан Алабаш айылына чейин барат. Аралыгы 18 километр. 2019 жылы жергиликтүү тургундар ашар жолу менен аны оңдошкон. Жалпысынан 6,5 миллион сом топтолгон. Жол иштерине керектелүүчү 15 000 литр дизель отунун Comter бөлүп берген. Бул жол баякы үстүн көрөн болгондон кийин жаан чачын көп болуп, кыяндар көп жүрөт. Анан көп жерлеринде баякы начар абалга келип калган жолдор болчу да. Анан ошону биздин аким демилгеси менен
ашар жолу менен, ыкмасы менен ушул жол 2019-жылы бүткөрүлгөн. Бул мектеп мен үчүн абдан ыйык мектеп деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Себеби мен бул мектепте балалык күндөрдү өткөргөм. Мамам мугалим болгондуктан биз түнкү саат 12-ге чейин ушул жерде мамамдын тетрадин текшерип бүткүчөктө отурат элек да. Бул күндөргө чейин жоопту катчы болуп иштеп келдим. Мен ошол күндөрүмдө ушул биринчи жолу мектепке келгенимде мени директор информатика мугалим болгондугуман информатика кабинетке киргизди. Ошол информатика кабинетине кирип, мен аябай таң калдым. Мен бала чагымдагы корветтерде ысык пор туруптур да. Анан ошол күндөн баштап мен ойлоно баштадым. Бул компьютерлерди кандай кылып мен жаңыртсам болот? Бул мен балдарды окутуу үчүн бул компьютерлерди жаңыртып, кандайдыр бир өзгөртүү киргизейин деген ой болду. Чынара Комтөр Голд компания ишканасына кайрылган. Мугалим менен сүйлөшүүдөн кийин компания анын гана суранычын аткарбастан дагы 8 мектепти жана 2 бала бакчаны компьютер менен камсыз кылууну чечкен. Жалпы бюджет 2 миллион сомдон ашык. Бүгүнкү күндө биз балдарга колубуздан келишинче ушул жаңы технология менен сабактарды өтүп жатабыз. Биз абдан кубанып жатабыз. Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз да абдан кубанышат. Тамга айылындагы башталгыч мектеп үчүн окуучулук парта тандоодо негизги талаптарынын бири стандартка жооп берүүсү эле. 1-4 класска чейинки 230 окуучу жаңы парта жана үстөлдөргө ээ болушту. Бюджет 300 000 сом. Учитывая тот факт, что наша школа была построена 50 лет назад, биздин мектеп 50 жыл мурун салынган. Мындан улам биз материалдык техникалык базаны жакшыртууга аракет кылып жатабыз. Башталгыч класстарда мектептин ачылышынан берки советтик парталар жана үстөлдөр колдонулуп келген. Башталгыч класстарда бою кичинекей балдар окушат, ошондуктан биз кичинекей балдар үчүн эмерек сатып берүүнү суранганбыз. Спорт жана дени сак жашоо компаниянын аймактагы жүргүзгөн жумушунун маанилүү багыттарынын бири. Акыркы 3 жылдын ичинде жергиликтүү бийлик жана жаштар комитеттеринин демилгеси менен биргеликте Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги 19 айылга кичи футбол аянтчылары курулган. Оюн талааларын көзөмөлгө алуу, тазалыкта кармоо, айыл жаштарынын жоопкерчилигинде 2018 жылдан 2020 жылга чейин Комтөр компаниясы бардык мини футболдук инфраструктуранын курулушуна 18 миллион сомдон ашык бөлүп берген. Жумуштан кийин жаштар келип окуудан кийин келишип, аябай биздики алдыңкы орундарды ээлеп жүргөн балдар да. Бул Тамгада жаштардын анан ардагер командасы бар. Жаштардын командасы 12 командадан турат. Анан ардагер 13 команда барбыз. Анан жыл болуп шерне деп коебуз, ошол каждый бир ай сайын ошол ойноп турабыз. Биз азыр Тамганын ардагери 5 жолу чемпион болдук буюрса. Поля салынганы биздин Тамга тургундарына жакшы, мындай айтканда, ынтымак алып келди да. Жетегүз районунда футбол популярдуу спорт түрлөрүнүн бири. Жакында эле Кызыл Суу айылынын тургундары үчүн активдүү дени сак жашоого шарт түзүлдү. Бул бөлмөдө кыймылдоо мүмкүнчүлүктөрү чектелген жаштар арм-реслинг менен машыгышат. Спорттун бул түрү үчүн керектелүүчү жабдуулар 74 000 сомго сатылып алынган. Ушул өз каражатыбыз менен келип, бул жер каралбай турган здание эле, анан ушул жерде өзүбүз келип эшик терезелерин салып, ушул айылдан чыган атол инилер агалар жардамдашып, ушул эшик терезелерине жардамдашып, ошону менен өз күчүбүз менен ачтык. Анан бул жерге келгенде баягы өзүбүздүкү бүт колго жасалган ручкалар, колго жасалган базардан сатып келген ушул гантель, гиралар менен келдик эле. Анан ушул блок кроссовер деп коет, мына ушул жерде турат, параллельный блок кроссовер. Ушул аябай бизге керек болуп, анын үстүнө мен өзүм бул жерде залда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы тренировка кылат. Анын арасында буту баспагандар, кулак укпаган жана көзү көрбөгөндөр. Жаныбектин бул спортко келип кызыгып баштаганына 6 жыл болуп калды, но основной менин колума келип бул жерде тренировка кылып атканына общий жалпы жашоого жүргөнүбүзгө 3 жыл болду. 3 жылда көптөгөн чемпионат Кыргызстан, чемпионат Азия жана чемпионат мирлерге барып келдик. Сындап айтып кетсем, 3 жолку чемпион Кыргызстан, 1 жолку серебряный призер Азии жана чемпионат мира бул Румыния мамлекетинде болгон. Ал жерге барып
тилекке каршы 4-чү орун менен. Мен өзүм 97-23 жашта болгом. Бул спортко келгениме деген бир кызыгып жүргөнүмө көп убакыт болду. Келгениме 3 жылча болуп калды. Биринчи залга келгенде ошол буларга көнүп, албагында алып берип, агайыбыз постоянно жаныбызда жүрөт, алып берип, көрсөтүп берип, үйрөтүп берип. Ушу бирден кыйынчылык болгон себеби деген эмеге көнө албай, ар кандай тяжесттерге көнө албай, ошого көнүү болду. Биринчи 2 ай, 3 ай ошентип кыйналып жүрдүк, андан кийин көнүп кеттик. Бизде алдыга пландар буюрса, мындайча айтканда, мастер спорт, эл аралык даражадагы мастер спорт болууда. Мына карантин бүтсө, ар кандай эмелерге эметип, Кыргызстан желегин дагы далайга желбиретели деген алдыда чоң үмүттөр, максаттар бар. Жаныбек залдагы наамга ээ болгон жалгыз спортсмен эмес. Аны менен чогуу дагы 4 спорт чебери машыгат. Ошондой эле бул наамга талапкерлер да көп. Акыркы бир нече жылдын ичинде Кумтөр спорт залдарды жабдуулоого, командалар үчүн шаймандарды жана формаларды сатып алууга жалпысынан 1 миллион сомдон ашык каражат короткон. Акырын келе бер эми. Давай, ким? Кой бер. Келатат, сонун келатат. Балдарды мисал үчүн биз 2-3 окугандан баштап эле келе баштайт. Эми ар кимдин өзүнүн шыгына, кызыкканына жараша да. Кээ бирлер мектепти бүткөндө кызыгышат. Кээ бирлер кичинесинен кызыгат. Мисал үчүн мына бу Тимур 2-3 классынан баштап эле кызыгып канча жылдан бери келатат. Алмаз Акунов кыргызстандыктарга спорттун эзелки түрлөрүн кайтарып жаткандардын бири. Салбурун республикалык борбору кыска убакыттын ичинде жер жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөр тарабынан маңызы боюнча көчмөндөрдүн философиясы болуп эсептелген спорттун укмуштуу түрлөрүнүн мекени деп таанылган. Мында Бөкөнбаев айылындагы жана ага жакын жайгашкан калктуу конуштардагы балдарды куш салуу, атчан жүрүш жана байыркы мергенчилердин салттуу өнөрлөрүнө үйрөтүшөт. Салбурун деген өзү Манас атабыздын адаты деп эсептелинет. Бир акыркы 200 жылдыктарда бул сөз жоголуп кетип, эпоста гана сакталып калганда, анан биз ушу 2006 жылы эпостон кайра жандандырып, тирилтип алып чыгып, 2006 жылы 11 августта болчу да, ушул Тоң районунда ушу жер Салбурундун мекени болуп, анан ушул жерден баштап 15 жылдын жүзү болду. Борбордун эмгеги менен Тоң районунда 10дон 16 жашка чейинки 30 өспүрүмдөн турган жаачылар командасы түзүлгөн. Федерациянын тарбиялануучулары бир нече рет салттуу жаа менен ат үстүндө атуу боюнча эл аралык деңгээлдеги байгелүү орундарга ээ болушкан. Бул жерге мындай боякты карасаңар. Сурганды, керне үйлөгөндү билиш керек да. Бул дагы бул бизде атайын бир музыканттар келип үйрөткөн жок да. Ушул жерден балдар үйрөнүп, анан баардыгы керне үйлөгөндү билиш керек. 2019 жылы биз ушул эме кылганбыз да. Бу канадалык бир Майкл деген киши келип бизге ушу долбоор менен чогуу иштешип жүргөн киши болчу. Анан биз ушул бул жерде мен салбурунчулар менен, жаш салбурунчулар менен бу бак-дарактарды мондай балатыларды тигип атканбыз, ошондо келип калганда, ошондо бу Майкл тиккен. Бул балатыны канадалык. Анан канадалык киши келип, Майкл келип, анан эмне жардам керек биз дегенде мен айттым, ушул жерди түзөтө албай атабыз. Бу аң чөнөктү түзөтүп, ушуну түздөсөк бизге машыгууга жакшы аянт болот эле десем, ошол киши Канадага барып, Кумтөрдүн жанагы башкы офисине барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагы генералдык башчысы директор менен сүйлөшүп жүргүзүп, анан Кумтөр менен ошо долбоор түзүлүп, анан техникалык жардам берип, анан ушул жерде Кумтөрдүн жардамы менен жакшы аябай көп ишти аткарып берди да. Жумуштарга 1 миллион сомдон ашык сарпталган. 1,5 гектар жер тилкесин пландап, машыгууларга ылайыктап жасашкан. Кыргызстандыктардын жаңы, жаркын келечегине болгон үмүт дал ушул жерде жаралат. Заманбап техникалар менен жабдылган ооруканаларда,
учурдун талабына жооп берген компьютердик класстары бар мектептерде, жылуу спорт зал жана жайлуу бала бакчаларда. Бул чакан бала бакчада балдар үчүн оюн аянтчасы жетишсиз эле. Эми жылгаяк селкинчек жана кум менен ойноочу жер пайда болду. Балдардын кыялын ишке ашыруу 140 000 сомду түздү. Акыркы бир нече жылдын ичинде эле Кумтөр Голд Компани аймактагы бала бакча, мектеп жана кесиптик училищеларды колдоого 5,5 миллион сомдон ашык каражат бөлүп берген. Ал жаңы эмерек, компьютер, кичинекей балдар үчүн жылгаяк жана селкинчек, мектеп мештери үчүн көмүр сатып алууга сарпталган. Дагы 3 миллион сомдон ашык каражат маданият мекемелерин колдоого бөлүнгөн. Келе жаткан жылы Кумтөр Голд Компани жана облустуу өнүктүрүү фонду жергиликтүү жашоочулар менен биргеликте инфраструктуралык жана социалдык объектилерди оңдоону, жакшыртууну жана курууну улантат. Бул жумуштун башкы максаты аймакты өнүктүрүү жана албетте айыл тургундарынын жашоосун жакшыртуу.